Кашка суудагы үрөй учураган кырсыктан каза тапкандар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Кечке жуук 22 жаштагы жигит каттуу келе жатып рульга ээ боло албай, жолдун четинде турган 5 адамды сүзүп, алар каза болгон. Чүй облустук ОИБ 29 жаштагы келин жана анын 2, 4, 6 жаштагы балдары ошондой эле 15 жаштагы сиңдиси көз жумганын билдирди. Алар Кашка суудагы тууганына конокко барышканы белгилүү болду. Ошону карап берсеңиздер кандай болот? Айыл өкмөткө кайрылып кетет элек. Жанар Акаев туугандар арасында никелер Ошто майып балдардын көбөйүшүнө алып келип жатканын айтты. Шаар мэри Төлөйкөн айылынын тургундары менен жолугушуп жатканда жергиликтүүлөрдүн бири 5 небереси тең майып төрөлгөнүн айтып даттанды. Өз кезинде кала башчысы аймакта жакын туугандар арасында никелешкендер көп болгондуктан майып болуп төрөлгөн балдардын статистикасы өлкө боюнча жогору экенин билдирди. Илимде дагы медицинада дагы далилденген жакын туугандарды бири-бирине үйлөгөндөрдү токтотушубуз керек. Жакын туугандар бири-бирине үйлөнүп, майып балдар кескин өсүп кетти. Мына статистика, мен аны коомчулукка айтпай эле коеюн, деди кала башчысы. Үйлөнүп, майып балдар кескин өсүп кетти Ошто. Мына статистика, мен эми коомчулукка айтпай эле коеюн. Мындай. Ошондуктан ойлонуп, жакын туугандарды, бир туугандардын балдарын алысыраак туугандар болсо дагы жанагында бири-бирине үйлөп жайлап, ошонун бардын айынан майып балдардын төрөлүүсү өтө көбөйүп кетти Ошто. Алыскы Зардалы айылында заманбап футбол талаасы курулууда. Курулуш президенттин фондунан эсебинен каржыланган. Ушундай эле объектилер Баткендин 9 айылына түшөрү белгилүү болду. Айгүл Жапарова 3 эм төрөгөн энеден кабар алды. Өлкөнүн биринчи айымы Айгүл Жапарова эне жана баланы коргоо улуттук борборунун перинаталдык борборунун жаңы имараты жана медициналык мекеменин эски корпусундагы шарттар менен таанышты. Иш чаранын жүрүшүндө ал 3 эм төрөгөн энеден кабар алып, үй бүлөгө ден соолук, бакубатчылык жана бакыт каалады. Мындан тышкары ал борбордун жамааты жана бардык энелерди энелер күнү менен куттуктады. Өз сөзүндө май айынын 3 жекшембисинде эң жылуу майрамдардын бири энелер күнү белгиленет. Биздин каада салтыбызда эне улуттун бешиги, эне болуу бул эрдик да зор бакыт, деди биринчи айым.